Бүгүнкү күнгө чейин Коопсуз шаар долбоорунун экинчи баскычы ишке киргизиле элек. 2019-жылы сентябрда өткөн тендерде Кытайдын Shenzhen Shinvin'in Intelligent Go Limited компаниясы утуп, сынактын шарты менен долбоордун экинчи баскычын 2020-жылдын соңуна чейин ишке ашырышы керек болчу. Ага ылайык Кыргызстандын 7 облусуна 2 ири шаар, 15 кичи шаар жана 73 калк жашаган аймакка видео көзөмөл коюп, жалпысынан 306 аппарат орнотушу керек. Бирок компания пандемияга байланыштуу келишимдин убактысын 2021-жылдын 18-июнуна чейин узарткан. Бул арада компания документте көрсөтүлгөн мөөнөткө чейин долбоорду ишке киргизе албаары белгилүү болуп калды. Ага чейин башкы прокуратура долбоордун экинчи этабы боюнча өткөн тендерде мыйзам бузуу бар экенин тактап, тендерди уткан кытайлык компания тендер 5 миллиард 791 миллион сомго жарыяланса, кытайлык компания 54% төмөн 2 миллиард 654 сом сунуштаганын аныктап аткан. Анткени менен Коопсуз шаар долбоорунун экинчи баскычын ишке ашыруунун алкагында 2 адам коррупцияга шектелип кармалды. 2019-жылдын 20-декабрында ишкер Сыргак Кенжебаев 350 миң АКШ долларын талап кылган деген шек менен кармалса, УКМК 2021-жылдын 20-майында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, санариптик өнүктүрүү министри болуп дайындалган Азамат Дыйканбаевди 2 миллион 650 миң сом пара талап кылган деген шек менен кармап, убактылуу камакка алды. Бул кызматка президент Садыр Жапаров 2019-жылы Коопсуз шаар 2 долбоору боюнча тендер өткөргөн Дастан Догоевду дайындады. Ал эми 25-майдагы тармактык комитеттин жыйынында депутат Рыскелди Момбеков Коопсуз шаар долбоорунда ири коррупция бар экенин айтып чыкты. Ушул Коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабын ишке ашырган Дастан Давлетов сиз болчуңуз, туурабы? Сиз болчуңуз. Сиз былтыр июнь айында мен Англиядагы окуума кетип атам, бул деген адамдын баласына бир келе турган шанс экен, мүмкүнчүлүк экен деп кеттиңиз эле. Бир жыл өтпөй келип калганыңызга эмне себеп болду? Азамат Дыйканбаевдин камалышыбы же атайын чакырыштыбы сизди? Кыска эле жооп бериңиз. Окууну бүттүм. Окууну бүттүңүзбү? Бир жыл бүтө элек кайли? Мен июнь айында баштагам, 11 ай окудум. 1 жылдык магистралык программаны Гарвардда. Бир жыл боло элек дейм да. 11 ай дедим. Эми мындай да, ошо кыргыз өкмөттө таң каласында таң көрүшү. Сиз мен билгенден каалаган убакта келесиз, каалаган убакта кетесиз. Толкунбек Абдыгулов экөөңүздөрдө эрке эч ким болбогон чыгар. Сиз бул кызматка экинчи жолу келип атасыз. ГРСте да болдуңуз, президенттин кеңешчиси да болдуңуз. Мен эми ушул Коопсуз шаар долбоорунун башында сиз тургансыз, экинчи этабын. Сиз өткөргөнсүз. Май айында келип тендерди конкурсный комиссияны түзө коюп, бирок конкурстук комиссиянын уруксаты жок, чечими жок эле, электрондук чечим менен жеңүүчүн атап, анан октябрда кол койгонсуз да. Мына ошол азыркы күнгө чейин ишке ашпай келатат да. Ошону ишке ашырыш үчүн келдиңизби, же мөөнөтүн узартыш үчүн келдиңизби? Түз суроо. Мен ал тендерди мен жарыялаган эмесмин. Мага чейин болгон. Рыскелди Чыныбек. Коопсуз шаар долбоорунун экинчисиби? Ооба. Кандайча 2018-жылы декабрда сиз каякта элеңиз? Мен ал октябрда. Жок, мен 2019-жылы дайындалгам. Бирок тендер мага чейин дайындалган. Жок, Дастан Далабай, сиз элдин башын бурмалабаңыз. Депутат Момбеков Дастан Догоев 2019-жылы маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы болуп турганда кытайлык Shenzhen Shinvin'in Intelligent Go Limited компаниясы уткан тендерди өткөргөнүн айтат. Айтымында башкы прокуратура тарабынан тендерди өткөрүүдө одоно мыйзам бузуулар орун алганы белгиленип, аны оңдоо сунушу берилген. Ал эми Догоев ал кызматка келгенге чейин тендер жарыяланганын, тендер мыйзам бузуулар менен аныкталса, укук коргоо органдары баа бериши керектигин билдирди. Башында жарыяланган тендер. Ал кезде төрага башка болчу. Туура. Сиз 27-майда келдиңиз. Мен майдын аягында келдим. Майдын аягында келдиңиз, туура. Мен демек тендердик комиссия баары деген мага чейин дайындалган, туурабы? Туура. Тендердик комиссия деген менин учурумда чечимин кабыл алынган. Анан деген жанагы келишим менин учурумда кол коюлган. Туура. Сиздин учуруңузда кол коюлган. Ошо кол коюлганда мыйзам бузулду эле, бузулган жок беле? Аны деген тиешелүү укук коргоо органдары дайындаш керек.
Рахмат, Кандай Бали. окуум жок. Баракелде, рахмат. 34 жаштагы Дастан Догоев 2012-2014 жылга чейин Каржы министрлигинин алдындагы инфо система мамлекеттик ишканасынын мекемени өнүктүрүү жетекчисинин орун басары болуп иштеген. 2014-2017 жылга чейин мамлекеттик каттоо кызматынын орун басары. 2017 жылдын 22 июнунан 2018 жылдын 14 февралына чейин мамлекеттик каттоо кызматын башкарган. 2018 жылдын июнь айында президенттин кеңешчиси болгон. 2019 жылдын май айында маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы болуп дайындалып, кийин Гарвард университетинин магистратура бөлүмүнөн билим алууга кетип жатканын айтып, кызматын тапшырып берген. Санарип мен, Санарипти Кыргызстан. Чоң рахмат, көңүл бургансыздарга. Анткени менен саясатчылардын бир тобу Дастан Догоев барган майлуу кызматтарда коррупция гүлдөп, өткөргөн тендерлер чыр менен коштолорун айтып келишет. Маселен, ошондой маалыматтарга таянсак, Догоев мамлекеттик каттоо кызматын жетектеп турганда паспорт чыры орун алган. 2018 жылдын октябрында Мамкаттоо жаңы үлгүдөгү биометрикалык чет мамлекеттик паспорттордун бланктарын даярдоого тендер жарыялап, бланктын жасоо баасын 1 миллиарддан ашык сомго баалаган. Бирок 940 миллион сомго баалаган литвалык компания жеңген. Кийин УКМК өткөрүлгөн тендердеги мыйзам бузууну ачыктаган. Ал эми клуб басылмасынын иликтөөсүндө президенттик шайлоо учурунда МККга таандык жарандардын персоналдык маалыматтарын көзөмөлдөгөн мекеме бийликтин талапкери делген Сооронбай Жээнбековго канча киши добуш берип жатканын белгилеп турганы аныкталган. Бирок Догоев коюлган айыптарды моюндабай 2018 жылы өз каалоосу менен кызматын тапшырган. Санарип мен, Санарипти Кыргызстан. Чоң рахмат, көңүл бургансыздарга. Адилет министрлигинин базасында Дастан Догоевка 2 жоопкерчилиги чектелген коом катталган. Догоевка катталган кеңири ассортименттеги товарларды дүң соода кылуу менен алектенген Max Trade ЖЧКсы 2019 жылы ишмердүүлүгүн токтоткону көрсөтүлгөн. Ал эми маалыматтык технологиялар жана эсептөө чөйрөсүндө иш алып барган Orange Cage ЖЧКсы ушул жылдын 1 апрелинде каттоого турган. Ага Адилет министрлигинин сайтында Дастан Догоев негиздөөчү деп көрсөтүлсө, дагы Саалы Темиркановдун ысымы катталган. Ошол эле учурда мамлекеттин эң маанилүү жогорку кызматтарын аркалап келген Дастан Догоев бир да мүлкүн декларациясында көрсөткөн эмес. 2015-2016 жылдардагы декларациясы боюнча жыл сайын 750 миң сомдун тегерегинде киреше таап 44 чарчы метр турган баатири болгон. Ал эми 2017, 18 жана 19 жылдары такыр эле декларация тапшырган эмес. Бул Кыргыз Республикасынын декларациясы жөнүндө мыйзамдын 9 беренесине каршы келип, анда декларант жоопкерчиликке тартылары эскертилет. Жазык кодексинде киреше жөнүндө декларацияны бербөө же мүлк жөнүндө бурмаланган маалыматты киргизүү жолу менен салык же башка төлөмдөрдү төлөөдөн качканда кылмыш жоопкерчилигине тартылары көрсөтүлгөн.